Владимир Путиндин Астанага болгон сапары учурунда LED экранда Украинанын туусу пайда болду. Буга байланыштуу полиция кылмыш ишин козгоду. Ички иштер министрлиги белгилегендей, тергөө болгон окуянын бардык мүмкүн болгон варианттарын карап жатат. Ал эми LED экранга ээлик кылган компания кабелдеги көйгөйдөн улам экранда Украинанын желеги көрсөтүлгөнү пайда болгон деп түшүндүрдү. Мамлекеттик техникалык кызматтын маалыматы боюнча хакерлер LED экрандын программасын бузуп киришкенин билдирди. Аталган кызмат белгисиз адамдар прокси серверлер аркылуу чет элдик таректерден чабуул жасалаганын белгиледи. Путин жамааттык коопсуздук кызматынын уюмунун лидерлерин, уюмга кирген өлкөлөрдүн аскер бөлүктөрүн Москвага жеңиш парадына. Я хочу поблагодарить коллег за то, что вы обратили внимание. И в этом контексте очень важно, что мы помним о победе советского народа в Великой Отечественной войне, о юбилее, о 80-летии этой победы. Конечно, во всех наших странах это пройдет событие на самом высоком государственном уровне. Я надеюсь, что вы найдете возможность приехать на эти торжественные мероприятия в Москву, на торжественные мероприятия 9 мая. Кроме того, мы приглашаем воинские расчеты стран ОДКБ вместе с российскими военными принять участие в параде на Красной площади. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордо. Путин жамааттык коопсуздук кызматынын уюмуна мүчө мамлекеттердин лидерлерине Украинадагы кырдаал боюнча айтып берди. Киевке алыска аралыкка учкан ракеталар менен соккурууга уруксат берүү батыштын жаңжалга түздөн-түз кийлигишүүсүн билдирерин Россия бир нече жолу айткан. Москва Украинага батыштан канча курал-жарак жеткирилгенин дагы канчаны жеткирүү пландалып жатканын билет. Коргоо министрлиги менен башкы штаб Украинанын аймагында кайсы жерлерге соккурууга болоорун карап жатат. Бул Киевдин чечимдер кабыл алынган борборлору болушу мүмкүн. Орешник ракетасынын массалык түрдө пайдаланылышы өзөктүк куралды колдонууга тете. Брянск жана Курск облустарына ракеталык чабуул жасагандан кийин Россия жооп катары Орешникти сыноого аргасыз болгон. Россияда колдонууга даяр бир нече Орешник ракеталык комплекси бар. Система массалык түрдө чыгарыла баштады. Россия өз аймагына уланып жаткан чабуулдарга жооп катары Украинадагы аскердик буталарга 100 ракета менен сокку урду. Чүйдө окуучулар таттууларга уланып 11 бала ооруканага жеткирилди. Чүй районунун Искра айылында мектеп окуучуларынын массалык улануусу катталды. Токмок шаардык ооруканасына 11 бала жаткырылганын милициядан кабарлашты. Маалыматка караганда 7-класстын окуучусу таштанды жайдан момпосу жана таттуу спрей таап алган. Мектепке таттууларды алып келип классташтарына да берген. Бул боюнча милиция иш алып барып жатканы маалымдалды. УКМКнын мурдагы төрагасы кой таш иши боюнча көрсөтмө берүү үчүн 2 жарандык формадагы адамдардын коштоосунда 1 май сотуна келди. Бул тууралуу кой таш иши боюнча айыпталгандар билдирди. Опунбаев буга чейин сотко көрсөтмө берүүгө келбей жүргөнү айтылды. УКМКнын мурдагы төрагасы Опунбаев кой таш иши боюнча күбө катары көрсөтмөнү келаткан дүйшөмбү 2 декабрь саат 10:00 берет. Бул тууралуу айыпталуучулар билдирди. Опунбаев кой таш иши боюнча негизги күбөлөрдүн бири. Ошол себептен айыпталуучулар даярдануу үчүн убакыт сурап күбөнү келерки соттук отурумга чакыруу боюнча сотко өтүнүч беришкен. Сот өтүнүчтү канааттандырды. Тамак ичкичи акчасын соктуруп жиберди. Бишкекте эркек киши кафеге үй бүлөсү менен тамактанууга келген. Алар беймарал отурганда жанындагы столдогу киши барсеткасынан 390 000 сомун алып кеткен. Окуя 20-ноябрда болгон. Шектүү катары 40 жаштагы киши кармалды. Милиция ал буга чейин да уурулук кылып жүргөнүн айтты.
Депутат Яндекс таксинин баасы боюнча үн катты. Мен азыр миңдеген такси айдоочуларынын өтүнүчүн, суроосун, талабын айтайын деп атам. Урматтуу Алмазбек Акымжанович, ушул маселени мен экинчи ирет кайрылып атам. Анткени чын эле мынул Яндекс такси Кыргызстанда азыр өздөрүнүн тармагындагы рыноктун 90%-дан ашуунун ээлеп, монополист катары катталды. Башында абдан аз комиссия менен рынокко кирген. Азыр баасын улам көтөрүп отуруп, мына ушул күндөрү таксопаркты кошкондо 21%га чейин жетти. Комиссия. Миңдеген биздин такси айдоочулардын эмгеги, булар көбүнчө эле ушу Яндекс таксиге иштеп берип атышат. Башында 10%га көтөрдү, 15%га көтөрдү, 17%га көтөрдү. Мына ушинтип асманды чапчып келатат баасы. Биздин абдан көп жарандар, мына миңдеген такси айдоочулар ушуга кайрылып атышат. Алардын бардыгы бирөөнүн машинесин ушу ижарага алып айдап жүрүшөт. Эмне үчүн ушул 21%га чейин жетип калды Яндекс? Эмнеге ушуга чара көрүлбөйт? Мына мен монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жообун уктум. Биз берген каттарга дагы Яндекс такси жөндүү жооп бербейт дейт. Бир 2 жолу 13 000 сомдон, болгону 13 000 сомдон штраф салдык дейт. Айыппул. Бизди дагы тоготпай атат дейт. Ошон үчүн Яндекс таксинин ишмердигин караш керек. Мен эми ишкердикке, бизнеске такыр мындай тоскоолдук кылып бут тоскубуз келбейт. Бирок 7% менен кирип, анан 10%, 15% ушун көтөрүлүп кете береби? Мына Казакстанда дагы ушундай чоң проблема болуп, Казакстанда бул маселени чечишти. Мен бир эле тажрыйбасын айтайын. Аларда азыр Яндекс такси монополияга каршы органга маалымат бербегендиги үчүн административдик жоопкерчиликке тартылат. Бул бир. Экинчиден, Яндекс такси Казакстандын санариптик экосистемасын колдоо боюнча мамлекеттик фондко ыктыяры менен 3 миллиард теңге которуп берди. Алар жанагындай социалдык долбоорлорду дагы колдоп атышат. Үчүнчүдөн, таксиге суроо талап көп болгон учурда же жанагындай майрам күндөрдү тарифтин коэффициентин Казакстанда 3 эседен ашык жогорулатпайт. Бизде 10%га чейин болуп кетип атат да. 10 эсе болуп атат да ошондой учурда. Анан такси айдоочуларга Яндекс такси кызматы менен түз иштөөгө мүмкүнчүлүк бар. Жанагындай таксопарк бул жерден дагы 4% комиссияны азайтыш керек. Ошон үчүн, урматтуу Алмазбек Акымжанович, ушул Яндекс таксинин жанагы комиссиясы улам асманды чапчып жогорулап атканын бир жолго салып, биздин такси айдоочулардын үнүн угасыздар деп ишенем. Рахмат.